Саламатсыздарбы, парламент кабарлары менен студияда мен Жаннат Мажитова. Алдыдагы саатта парламенттин эл аралык кызматташтыгы, өлкөдөгү маанилүү маселелердин жогорку кеңеште чечилиши тууралуу айтып беребиз. Кыргыз-Орус парламент аралык кызматташтык. Кыргыз парламент делегациясы Орусияда бийик жолугушууларда болду. Соода саттыктын ортосундагы мамиленин дагы жеңилдетүү иш-чаралары да айтылып кетти. Жогорку кеңеш жаңы жылдын бюджетин 3 окууда кабыл алды. 150 миллиард сом кантип бөлүштүрүлөт? Бюджеттин тартыштыгы 105,5 миллион сомго азайуу менен 10 миллиард 150,7 миллион сомго. Бул ички дүң продукциясына салыштырмалуу 1,7% түзөт. 45 чакырым 40 айда курулабы. Тармактык комитет Бишкек Карабалта жолун бүтүрүү мөөнөтүн тездетүүнү талап кылды. 4 жылга 45 километрди бул деген кандай? Мына элдер өтөт. Түндүк түштүк менен эң негизги жол ушул жер. Анан ушул жолдон бул просто элди кыйноодо. Эми ушул жана башка парламент окуялары менен кеңири тааныштырабыз. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация расмий иш сапар менен Орусияга барды. Дастанбек Жумабеков Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко менен Москвада жолугушту. Мамлекеттик жетекчилер Кыргыз-Орус мамилелеринин келечеги, парламент аралык кызматташтык тууралуу кеп салышты. Төрага Дастанбек Жумабеков Россия Федерациясына болгон иш сапардын алкагында Кремлдин жанындагы белгисиз жоокердин эстелигине жогорку кеңештин атынан гүл чамбар коюп, улуу ата мекендик согуштан кайтпай калган аскерлердин элесине таазим этти. Ошондой эле төрага Дастанбек Жумабековдун катышуусунда бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өттү. Төрага федералдык жыйындын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Кыргыз делегациясын жылуу кабылдаган Вячеслав Володин Дастанбек Жумабеков менен 3-чү жолу жолугуп жатканын белгилеп кетти. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы өз сөзүндө эки өлкөнүн парламенттери тыгыз кызматташып жатканын айтып, Кыргыз-Орус алакасын басып өткөн терең тарых байланышта турат. Байыртадан куралган бекем тарыхый салттуулуктар жана өз ара сый мамиле эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөш болуусун бекемдеди. Бүгүнкү кызматташтык деңгээл эки мамлекеттин ортосундагы негиздүү делинген маселелерди кыйынчылыксыз чечүүгө шарт түзөт деп белгилеп өттү. Негизгиси бул айдоочу көөлүктөр боюнча бир жыл мурун ушул эки палатада тең каралып жеңилдиктердин берилгенин биз аларга ыраазычылык билгиздик. Ошондой эле Кыргызстан менен бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын ортосундагы экономикалык соода саттык маселесинде токтоп кеттик. Алардын дагы мындан кийин көбөйүшүн, алардын соода саттыктын ортосундагы мамиленин дагы жеңилдетүү иш-чаралары да айтылып кетти. Ошондой эле төрага баштаган жогорку кеңештин депутаттар тобу Россия Федерациясынын федерациялык жыйынынын федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушту. Жолугушууда төрага Дастанбек Жумабеков федералдык жыйынын 25 жылдыгы менен куттуктап, жаңыланган парламенттин 25 жыл аралыгындагы аткарган иши заманбап демократиянын түптөлүшүнө салым кошуп, парламенттик дипломатиялык жогорку баскычты багындырды. Өз өлкөсүнүн кызыкчылыгын ишке ашырууда сиздердин парламент жигердүү иштеп, эл аралык аренада өзгөчө абройго ээ болду. Федерациялык жыйындын федералдык кеңеши парламенттер аралык диалогду түзүүдө чоң роль ойнойт деп белгиледи. Төрага ошондой эле эки өлкөнүн достук кызматташтыгына токтолуп, биргеликте иш алып барган уюмдардын ишин мындан ары да арттыруу алакаларына токтолду. Ал эми өз кезегинде расмий чакырууну жылуу кабыл алган төрага Дастанбек Жумабековго ыраазычылыгын билдирген Валентина Матвиенко Кыргызстан Россия үчүн ишенимдүү өнөктөш боло алгандыгын белгиледи. Ошондой эле парламенттер аралык кызматташтык эки өлкөнүн өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошуп келердигин айтып, эки тараптуу пикир алышканда негизги маселе катары эмгек мигранттарына байланышкан көйгөйлөр дайым талкууланат. Биздин өлкөдө эмгектенген мигранттар жакшы шартка муктаж. Бүгүнкү күндө биз баардык шарттарды түзүү аракетин көрүүдөбүз деп белгиледи Матвиенко. Эки тарап мындан башка дагы билим берүү тармагын өнүктүрүү, ошондой эле парламенттик кызматташтыкты бийик деңгээлге чыгаруу маселелерин талкуулашты. Майрамбек Тойгонбаев, Темирлан Бабаев, Ашыркул Оморов, Москва шаары.
Аны менен катар Жогорку Кеңештин вице-спикери Асель Кодуранова баштаган депутаттар Санкт-Петербургда КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын 48-чи пленардык жыйынына катышты. Анда ассамблея мүчөлүгүндөгү өлкөлөрдө билим берүүнү өнүктүрүү, туризм тармагындагы нормаларды сактоо, соода-сатык кызматташтыгы, экология көйгөйү сындуу бир катар маселелер талкуунун өзөгүн түздү. КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын 48-чи пленардык жыйынына келген делегация өкүлдөрү атайын комиссияларды иш алып барып, сунушталган модельдик мыйзам долбоорлорун талкуулашты. Депутаттардын эл аралык азиаттык форуму бар. Алардан ушу МПАга заявка түштү. Аларда ушул статус наблюдатель менен ушул МПАнын площадкасында деп кошулайлык деп алардан мындай заявка түшкөн экен. Андан мурда ушу биздин отурубузда, ушул биздин комиссиябызда бул маселе өсү статус наблюдатель боюнча жобо экен. Мына кыска мөөнөттө бул жаңы жобо иштелип чыгыптыр. Мына биздин бүгүн комиссиянын отурумда ушул жобону карадык. Андан соң ассамблеянын кеңейтилген кеңеши болуп, уюм алкагындагы мамлекеттердин макулдугу менен Өзбекстан өлкөсүнүн парламенти ассамблеянын мүчөлүгүнө кабыл алынды. Кеңеш жүрүшүндө күн тартибине 15 маселе коюлуп, мүчөлөрдүн колдоосу менен бекитилди. Ал эми Жогорку Кеңеш тарабынан сунушталган шериктештик балдары аталышындагы эл аралык форумдун жобосу жактырылды. Ага ылайык форум эми жыл сайын Ысык көл жээгинде өткөрүлөт. Жакшы инициативаны ушул жердеги биздин представительствобуз ушу парламент менен чогуу дети содружества деп уюшулуп, мынакей бүгүн ошол дети содружествону уюшканга деп биздин представитель бүгүн медаль тапшырылды да. Ассамблеянын кеңеши күн тартибиндеги маселелерди талкуулоо учурунда федералдык жыйынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко Кыргыз парламенти өзүнүн активдүүлүгү менен айырмалана турганын айтып, башка мамлекеттин парламент жетекчилерин да жакшы иштөөгө чакырды. Хочу поблагодарить Жогорку Киргизской республики за эту замечательную инициативу. Кыргыз парламенти КМШ парламенттердин ассамблеясынын ичинде эң татыктуу ордун ээлеген. Жана азыр ушул бүгүнкү күндө эң активдүү парламенттердин бири болуп эсептелинет. Парламенттер аралык ассамблеянын 48-чи жыйынынын алкагында Таврин сарайында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата анын чыгармаларын чагылдырган сүрөт көргөзмө уюштурулуп, ассамблеяга келген бардык делегаттардын катышуусу менен салтанаттуу ачылды. И с начала этого года не только в странах ближнего зарубежья, но и в странах дальнего зарубежья проходят мероприятия, посвященные юбилею Чыңгыз Төрөкуловича Айтматова. Да, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов кыргыз по рождению, но он писатель планетарного масштаба. Андан соң парламенттер аралык ассамблеянын 48-чи пленардык жыйыны расмий ачылып, уюм алкагындагы өлкөлөрдөн келген делегаттар бекиткен күн тартиби талкууланып, модельдик мыйзам долбоорлор боюнча баяндамалар жасалды. Анда ассамблея мүчөлүгүндөгү өлкөлөрдүн билим берүү тармагынын сапатын өнүктүрүүгө багытталган сунуштар айтылды. Муну менен катар эле балдар туризмин жогорку деңгээлге чыгаруу, маалыматтык, коммуникациялык тармакты заманбап алып баруу маселелери ортого салынды. Ал эми бүгүнкү күндөгү экология көйгөйү дүйнө жүзүндө коркунуч алып келген фактор катары испатталып, ассамблея курамындагы мамлекеттер тыгыз кызматташтыкта иш алып баруу керектиги сунушталды. Постоянной комиссии экспертных советов рабочая группа осуществлялась. КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын 48-чи пленардык сессиясы Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкты ыйгаруу менен жыйынтыкталды. Бул жылы жогорку даражалуу сыйлыкка казак эл жазуучусу, акын Олжас Сүлейменов ээ болду. Сыйлыкты Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Асель Кодуранова тапшырды. Для меня, конечно, великая честь вот в этом историческом зале. Мен ушундай тарыхый залда мага ыйгарган сыйлыгыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кыргыз парламенти мындан ары да өркүндөп, бийиктей берсин. Чыңгыз Айтматов менин устатым жана досум эле. Ал бир гана жазуучу эмес, көрөгөч, даанышман болчу. Ушундай улуу адамдын атындагы сыйлыкка ээ болуу мен үчүн чоң сыймык. Жыйын соңунда сессияга катышкан ар өлкөнүн парламент өкүлдөрү басма сөз жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти.
Мамлекеттик казынадагы 152 миллиардтай сомдун бөлүштүрүлүшү жогорку кеңеште узакка талкууланып, парламент 2019 жылдын бюджетин бекитти. Премьер-министр белгилегендей, бюджеттин дээрлик 48% айлык акы, пенсия төлөөгө кетет. Өнүгүүгө акча аз бөлүнгөнү эл өкүлдөрүн ойлондурган маселе болду. Канткенде казына толуп экономика көтөрүлөт, элдин муктаждыгы канааттандырылат. Бюджетти талкуулоодо эл өкүлдөрү тарабынан ачуу сын да айтылды, көп кырдуу сунуштар да берилди. Бюджеттин долбоорун кароо парламентте бир нече апталарга созулса да, суроолор азайган жок. Каржылык мыйзам долбоорунун ар бир беренесин депутаттар кылдат карап, өкмөт мүчөлөрүнө курч суроолорун берди. Депутаттардын айрымдары жеке инвестициянын көлөмү азайды деп тынчсызданса, кээ бири элге берген убадалар аткарылып жатабы деп кызыкты. Президенттик шайлоо учурунда президент көп нерсени айтканда, көп элдерге убадан берген. Эмнеге өкмөт ошону жазган жок, мен билбей жатам да. Мына саламаттык сактоо тармагында ошол убадалардын биринчи кадамдары болуп, биринчи деңгээлдеги саламаттык сактоо системасында биринчи деңгээлде иштеп жаткан биздин дарыгерлердин айлыгын көтөрүү башталды. Медиктердин айлыгына 630 миллион сом 2019 жылга киргизип жатабыз да. Эмне себептен 2018 жылы улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 33%-га тике инвестициялардын көлөмү азайып кетти. Кээ бир тармактарда өзү жеке инвестиция тикелей деп атабыз. Алар келген өсүп атат, бирок эми чоң проекттер азыр башталбагандан кийин көлөмдөрү азыраак болгону менен санына келгенде көбүрөөк. Эл өкүлү Махабат Мавлянова өнүгүүгө акча аз бөлүнүп жатканын белгиледи. Ал мамлекеттик ишканалар качан өлкөгө пайда берет деген суроо койду. Мамлекеттик компаниялар бизде эч кандай прибыль бербейт да. Алыспырап эле Казакстан бир Эйр астанасын карасаңыз 120 миллиард сом ошол бир эле компания берип атат. Мына фугилердин иштеши абдан бизде эффектүү эмес. Фугилердин мисалы үчүн мамлекеттик компанияларда башкарууну фуги башкарат, бирок жоопкерчилик двойной тройной управление жоопкерчилик жок да эч кимдечи. Менчик ишканаларда 10%дан ылдый болсо ал банкротко кетиш керек да. А биздики 1% менен жүрүп атат. Ушулардын баарын кайра карап чыгалдап атабыз. 19 жыл ушул жыйынтык чыгарабыз биз, Кудай буйрса. Бюджет жана финансы комитетинин төрагасы өз баяндамасында бюджетти толтуруучу негизги 4 секторго мурда берилген жеңилдиктерди алып салуу керек деди. Анткени мамлекет берген салыктык бошотуулардан экономика дээрлик 30 миллиард сомдой зыян тартууда. Балким айрым жеңилдиктер менен бошотууларды келечекте жоюуга туура келет. Себеби дегенде экономика өсүшүндө эч кандай мындай биз көзгө көрүнө турган көрбөй табы жана таасирин бере албай жатат. Дыйкандарды колдоо саясатын өзгөртпөсө, чарбагерге караганда банкирлер көп пайда таап жатат дейт эл өкүлү. Бүгүнкү күндө коммерциялык банктар көрүп атпайбы пайдасын? Ошо айыл чарба. Болгону 15 миң алып атат. Ошол жетип атабы эми ошо? Ошол 10 миллиард сом 15 миңге жетип атат. Мына министр экономиканын сүйлөгөн сөзү ушундай боло турган болсо, биз акчаны жөн эле чачып атабыз, асман каратып элечи. Мамлекеттик сатып алуудагы мүчүлүштүктөр бардык жерде ишти артка тартып жатканы айтылды. 2 жыл мурун маселе көтөрдүм эле. Могу айыл өкмөттөрдүн гос закупка боюнча ушу 1 миллион сомго чейин эркин ар кандай керектөөчү материалдарды сатып алууга. Мына ошонун тагдыры эмне болду? 2 эле 3 эле эксперт заключениясын берет экен, туура эмес деп. 24 министрликтен иштеген кызматкерлердин чыгарган корутундусун үчөө дагы закупкага тиешеси жок. Бирөө мугалим, бирөө юрист бир юридикалык компанияда, бирөө адвокат. Ошолор туура эмес десе, бардыгы айтып атат, комиссия туура эмес иштеген экен деп. Мына азырдагы Кубат Айылчевич баш болуп ошо менен сотко чейин бардык, өкмөт соттошуп атат ошону. Ошон үчүн мен ойлойм, закупка боюнча, сатып алуу боюнча мыйзамды колдоп берсеңиздер, өндүрүштү колдогон, өзүбүздүн экономикага салган механизмди коюшубуз керек. Ал эми келерки жылы кумтөрдөн канча киреше түшөт? Мухаммед Калжакевич, кумтөр боюнча сүйлөшүү эмне болду? Конкреттүү кандай жыйынтык бар? Кумтөр боюнча Скотт Перри мырза келди. Ал жерде 3 маселени карадык. Биринчиси кумтөрдүн өзүнүн өндүрүшү боюнча. Ал боюнча жакшы жыйынтык бар. 14,5 тонна чыгарабыз дегенде 16 тоннадан ашык чыгара турган болду. Дивиденд боюнча эмне сөз болду? Стратегиялык келишимдин күчүнө кириши боюнча бир нече шарттар бар. Биздин да шарттар бар. Биз азыр Сапар Исаков кол койгон стратегиялык келишимди биз
биздин кызыкчылыктар жакшы корголгон эмес деп атабыз. Кыргызстандын экономикасы мигранттардын эсебинен кармалып турат. Бирок жаш муундун келечегин миграцияга байлабай өзгөртүш керек деди депутаттар. Ал үчүн биринчи кезекте агартуу тармагына көңүл буруу кажет. Баары келип туруп мугалимдердин айлыгына такалып атат да. 8 миң, 10 миң сом алган мугалимден балада сапаттуу билим берүүнү талап кылыш кыйын болот. Киден берсек бир 5 жылдын ичинде биздин региондогулар бүт англисче 5 жылда мигранттын потогу бүт Европага, бүт башка өнүккөн өлкө жакка бурулат эле да. Депутат Кыдыралиев тарых музейине максатсыз жумшалган акчага ачуусун келтирди. Музейге корогон миллиардка эл суранган көптөгөн мектеп бала бакчалар курулуп калмак деди ал. 2016 жылы ботинкаңыздан чаңы чыкча чуркубадыңыз беле? Ипподромду ремонт кылыш керек. Исторический музейди ремонт кылыш керек. Аягы эмне болду исторический музей? Канча уголовное дело неметип, канча киши азыр эми отурат. Ушу жакшы болду. Баарынан да той аштарды бюджеттин эсебинен өткөрбө сунушу жөнүндө берене талаш тартыш жаратты. Бюджеттин аткарылышына келгенде дагы убагында отчетун алабыз, бирок 10 миллиард кошумча акча менен келгени бул бизди сүйүндүрөт. Мен ойлоймун, өкмөт баш болуп, ушул бюджеттин колдонулушунда чындык, акыйкаттык, таза, коррупцияга каршы ушу жалпы мамлекеттин өнүгүүсүнө, жалпы элибиздин өнүгүүсүнө колдонот деген жыйынтык болот го деген мен ойду айткым келет. Белгилей кетсек, 2019 жылдын бюджетинин кирешеси 151 миллиард 762 миллион сом, чыгаша бөлүгү 161 миллиард 913 миллиард сомду түзүүдө. Бюджеттин таңкыстыгы 10 миллиард 150 миллион сом суммасында болууда. Өкмөт бюджеттин бул параметрлерин аткарууга убада берүүдө. Узакка созулган талкуудан кийин Жогорку Кеңеш 2019 жылдын бюджети 2020-21 жылдарга карата болжолу тууралуу мыйзам долбоорун кечиктирбестен 3 окууда кабыл алып берди. Эл өкүлдөрүнүн Сибирдеги мекендештер менен болгон жолугушуусу Екатеринбург шаарында өттү. Орусиядагы мекендештерди өзгөчө жаштардын бөтөн жерде жаман жолго түшүп кетүүсү санаага салууда. Төрөп алган жаш кыздар баласы менен талаада калып жатканы бул улуттук трагедия дешет журтташтар. Екатеринбургда ийгилик жараткан жердештер да жок эмес. Алар депутаттарга логистикалык борборун көрсөтүп чыкты. Екатеринбургда иштеген кыргызстандык студенттер менен болгон жолугушууда аял затына көрсөтүлгөн зордук, зомбулук, эне баланын өлүмүнүн көбөйүшү, секелек кыздардын билимсиз калуусу мекендештерди тынчсыздандырууда. Андыктан күнүмдүк тириликтин айынан кыздар мектепти бүтпөй, Россияда кара жумуштарда иштеп, ыплас иштерге кабылуусу өрчүп баратканына бөгөт коюу керектиги айтылды. Мунун себеби эмнеден келип чыгат? Кыздардын аборт болушу. Биринчиден, кыз келиндердин 12-14 саатка чейин иштеши, экинчи көйгөй. Квартира берген, батир берген адамдар балдар менен кыздарды аралаштырып чогуу жашаткандыктан каржысынын баары чыгып атат. Мекендештер Россиянын жарандыгын алгандан кийин өз өлкөсүнө келгенде бир топ ыңгайсыздыктарга кабыларын белгилейт. Аэропорту Россия Федерациясынын ичинде сенин кайсы аэропорту экинчиси турат. Ошондой эле формада Кыргызстанга болуп атпайбы. Биз Кыргызстанга эмне кылышыбыз керек? Биз барабызбы, барбайбызбы? Сүйлөшүүдө ар тараптуу маселелер көтөрүлдү. Алсак Екатеринбургда окуган кыргызстандык студенттер мыйзам түрүндө иштөөгө уруксат берүүсүн өтүнүштү. Баарлашуудан кийин депутаттар ири логистикалык борбордо иштеген уландар менен жолукту. Бул борбордо 700дөн ашуун биздин мекендештер иштейт. Алардын эмгек акылары 25 000 рубльдан баштап 100 000ге чейин барат. Иш жакшы аябай жакшы, Кудай буйрса, ушул жерден тиричилик кылабыз. Кыргыз элиме монеткадан салам. Биз мына бүгүн жана Магнитка деген ишканага бардык. Ал жерде биздин мекендештерден 700дөн ашуун мекендештер иштейт экен. Баарысы документально, бүт бардык разрешение работалар баарысы оформлен экен да. Мындан 15 жыл, 10 жыл мурун мигранттарда башка проблемалар бар эле. Мекендештерибиздин айтышында башка мамлекеттер мигранттарына караганда биздин мекендештерге бир канча жеңилдиктер болуптур. Жумушка орношуу боюнча, регистрация боюнча, жана башкалар боюнча анча көйгөйлөр бар экен. Медицинский страхование боюнча, балдар боюнча аларды деле чече турган маселелер экен. Бөтөн жерде акча тапкан мекендештердин сунуш пикирлерин уккандан кийин депутаттар Свердлов областынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасынын орун басары Виктор Якимов баштаган адам укугун коргоо, жумуш менен камсыз кылуу кызматтарынын өкүлдөрү менен жолугушту.
находящихся в России, колеблется от 600 тысяч до 800 тысяч. Расмий сүйлөшүүдө Орусия тараптын өкүлдөрү Кыргызстандан келген ар бир жаран жумушка орношууда жөн эле ооз эки эмес, мыйзамдуу түрдө ишке кирүүсүн талап кылуусун билдирди. Если ребята работают по трудовым соглашениям, мы все равно платим заработную плату. Еще раз говорю, по трудовым соглашениям. Если есть это трудовое, тут и прокуратура нам помогает, и все. Если они работают по не знаем почему и по какому способу, последний раз не выплатили зарплату, но не вашим, да, сказал Боря, да? Боря. Мы спрашиваем, где, кто, как он вас нанял, куда вы пришли, к кому нам обращаться, Боря. И все. Вы понимаете, и горько, и смешно. Вот это нам важно. Эки тараптуу саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакалардын жакшы нукка өзгөрүүсү дагы белгиленди. Ал эми Кыргызстандан келип Екатеринбургка билим алууга ынтызар, билимдүү жаштарга дайыма колдоо болорун айтышты. Депутаттар Каныбек Иманалиев, Максат Сабиров, Улукбек Ормонов, Сагындык Гелдибаев, Руслан Казакбаев жана миграция кызматынын өкүлдөрүнүн мекендештери менен болгон көрүшүүсүнүн максаты аларга жеңилдиктерди түзүп, мыйзам чегинде көйгөйлөрдү чечүү. Республика Ата журт фракциясы ички жана тышкы миграциянын учурдагы абалын талкуулап, эл өкүлдөрү Орусиядагы мекендештерибизди кара тизмеден чыгаруу боюнча аткаруу бийлигинин ишин начар деп баалады. Фракция лидери белгилегендей, мамлекеттин экономикасына мигранттардын кошуп жаткан салымы мурдагы жылы 2 миллиард 83 миллион доллар болгон. 2018 жылдын 8 айдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 744 миллион доллар түшкөн. Бұл болса біздің экономикасына өтө чоң салым кошуп атышат деп айтат элем. Расмий түрдө эмгек миграциясында жүргөн 750 миңдей жарандын укуктары корголуш үчүн жеткиликтүү иштөө тапшырмасы тийиштүү мекемеге берилди. Бул арада Кыргызстанга иштегени келген чет элдик жарандардын саны өскөн. 2017 жылы келген чет элдик мигранттардын саны 275 миңдей болсо, 2018 жылдын 9 айында 380 миңге жетти. Ал эми ички миграциянын себептери катары социалдык, экономикалык мүнөздөгү маселелер аталды. Тышкы миграцияны мындай кой, өлкө ичинде жер которууда да жарандарды кыйынчылык ээрчип жүрөт. Ички миграция жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүнү депутат Исхак Пирматов сунуштады. Тургундар каттоодо турган жеринде гана мамлекеттик тейлөөлөрдөн колдоно алат. Башка аймактарга же борборго көчүп келгенде оңтойсуз тоскоолдуктарга кабылышат. Эгер мыйзам долбоору жүзөгө ашып калса, каттоого бардык Кыргызстандын жараны электрондук түрдө өткөрүлүп, бюрократиялык көрүнүштөр жоюлат дейт демилгечи. Азыркы тапта Бишкекте расмий түрдө өлкөнүн 7 дубанынан келген 600 миңге жакын жаран жашайт. Алардын каттоосу туулуп өскөн айылында болгондуктан борборго келгенде балдарды бала бакча, мектепке берүү, ишке орношуу, медициналык кароодон өтүүдө бир топ эле теңсиздиктер бар. Себеби советтик мезгилден бери катталган жеринен алышы керек деген эски түшүнүк калыптанып калган. Өлкөнүн бардык жараны бирдей укукка ээ деген депутат мыйзам долбооруна өзгөртүү сунуштоодо. Эгерде Бишкек шаарын мисал кыла турган болсок, Бишкек шаарында сизде жеке менчик үйүңүз же квартираңыз болбосо, сиз пропискага турушуңуз бүгүнкү күндө азап экени баарыбызга белгилүү. Ошол биздин бүгүнкү күндө 600 миңге жакын биздин мекендештерибиздин укугун, конституциялык укугун үйү барбы жокпу бардыгын теңдештирип биз коргоп берели деп атабыз. Жарандын жер которуп жаңыдан каттоого туруусу керектелүүчү расмий документтерди мурда жашаган жеринен алып келүү сыяктуу убаракерчиликтери көп эле. Андыктан эл өкүлүнүн сунуштаган мыйзам долбоору жөнөкөй жарандардын пенсия, жөлөк пул алуусун каттоодо турган жеринен эмес, учурда жашаган жеринен эле эч токтоосуз алганга мүмкүнчүлүк берет. Во-первых, у правительства появится реальный шанс узнать, сколько реально населения живет в каком районе. И тогда ему будет легче планировать школы, детские сады, больницы. Жаңы сунуштама боюнча бөлөк аймакка көчүп барган жаран онлайн түрүндө каттоого турмакчы. Кыргызстанда эми өзүнүн жеринде, өзүнүн элинде бир дагы жараныңыз мындай жерилбеш керек да. Өгүйлөнбөш керек. Бир дагы жаран. Ат башыда болобу, лейлекте болобу, ал кара бурада болобу, кайсы жерде болсун. Кереги кеңештин соңунда депутат Исхак Пирматовдун ички миграция жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү толуктоолорду киргизүү менен тараптардын сунуш пикирлери эске алынып, жакынкы арада жогорку кеңештин кароосуна чыгарылмай болду. Тышкы социалдык түйүндөр балдардын аң сезимине таасир этип, өлкөдө маалымат айдыңы кароосуз калды.
Мындай пикирин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Фракция өкмөттүн маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуудагы ишмердүүлүгүн жетишерлик эмес деп тапты. Депутаттар социалдык түйүндөрдүн өлкөгө болгон таасиринен коргонуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатканына кызыгышты. Маалым болгондой, маалыматтык жана кибер коопсуздук боюнча стратегия иштелип чыккан. Депутат Автандил Кулбараков интернет айдыңына адеп ахлакка туура келбеген фото жана видеолор жүктөлүп, жаштардын жүрүм-турумуна терс таасирин тийгизип жаткандыгын айтып, тийиштүү чараларды көрүүгө чакырды. Фракция лидери Иса Өмүркулов буга өтө олуттуу мамиле кылып, комплекстүү чаралар көрүлүшү кажет деди. Чынында эле балдардын да, чоңдордун да телефондон колу бошобой калган заман. Бул смартфон тумоосунан кутулуш үчүн мектеп окуучуларына жок дегенде сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салуу көтөрүлүүдө. Бул күндөрү инфекциялык сасык тумоо дагы күч алып, балдар ооруканаларында дарыгерге кезек чоң. Дарыгерлер болсо эски СССР кездеги штаттык жадыбал менен иштеп жатканын депутаттар сынга алып, медиктердин иштөөсүн заман талабына алып келиш керек деген талаптарды коюуда. Кыштын келиши менен сасык тумоо күч алат. Балдар ооруканаларында наристесин көтөрүп алып, кезекке тургандар миңдеп саналат. Алардын баарын көрүп тейлөөгө дарыгерлер жетишпей калууда дейт депутат. Баласы ооруп жатса, бүгүн суббота эми врачтар жок, воскресенье, понедельник келгиле деп. Бүгүн дежурный врач бар деп. Биз эми ушуну кандай чечебиз? Эмне, суббота, воскресенье оорубасын дейлиби балдарды? Кыз келиндердин зордук зомбулукка кабылуусуна жол бербей, алардын укуктарын коргоодо бирдиктүү иштерди жасоого эл өкүлү чакырып өттү. Зордук зомбулук, үй бүлө, балдарга каршы жасалган зордук зомбулукка каршы кандай иштер жасалып атат, биз так ишти көрбөй атабыз. Мектеп окуучуларынын окуу малында мобилдик телефондорду колдонуусуна тыюу салуу сунушун депутат берди. Ошол окуу малында жана смартфон, айфондорду тыюу салуу боюнча сүйлөшүп өткөрүп, ошо уставтарга өзгөртүү киргизип, Билим берүү министрлиги ошону көзөмөлгө алса деген сунуштарын берип жатат да. Эми парламенттин комитет жыйындарында каралган маселелерге орун берсек, Бишкек Кара-Балта жолун тездетип бүтүрүү талабын транспорт, архитектура жана курулуш комитетинин депутаттары койду. Узап кеткен аптада тармактык комитеттин депутаттары көзөмөлдүк функциясын аткарып, көчмө жыйында Бишкек Кара-Балта жолунун курулушун текшерди. Андагы орун алган кемчиликтерди жоюу тапшырмасы берилди. Ошондой эле эл өкүлдөрү Сокулуктагы мектеп көйгөйлөрүн дагы жеринде көрүп чыкты. Мектеп тартыштыгы баш калаада гана эмес, Бишкек четиндеги райондордо дагы баш ооруткан көйгөй болууда. Маселен, Сокулуктагы Военно-Антоновка мектебинде балдардын саны нормадан 3 эсе көп. Класска парталарды улам кошо берип, доскага чейин тирелип калган. Нөлөө класстар 5 класстуу барда кошулганда 2660 болот. 850 кишиге рассчитано. Жаңы мектептин курулушу бүтмөйүн бул абалдан чыгуу мүмкүн эмес. Ушул эле Военно-Антоновкадагы 700 орунга эсептелген жаңы мектептин курулушу 60% бүтүп калган. Курулуштун наркы 161 миллион сом. Куруучулар калган 29 миллион сом бөлүнсө, келерки жаңы окуу жылына имарат даяр болот деди. Ушундай эле абал Бишкекте. Бишкекте керек болсо бир класста 55-тен 60-тан окуган балдар бар. Ошондуктан ушул биз мындай көз жазымында калып кетиптир да бул маселечи. Ошону биз бир эле бул Военно-Антоновка эмес, башка дагы ушул конуштарды бүт карап чыгыш керек, Бишкектин маселесин көтөрүш керек. Сокулуктагы жаңы курулуп бүткөн бала бакчага дагы эл өкүлдөрү баш бакты. Балдарды батырыш үчүн 3 кабаттуу керебеттер коюлган. Андан соң комитет мүчөлөрү жаңы салынып жаткан Бишкек Кара-Балта жолунун курулушун көрүштү. Чүй өрөөнүнүн батышында мындан башка альтернативдик жол жок. Бишкек-Ош стратегиялык жол болгондуктан эл ары-бери каттоодо өтө кыйналууда. Депутаттар жолду куруп бүтүн мөөнөтүн келишимден кайра карап чыгуу керек деди. Мөөнөтүн өтө узакка коюп коюшкан. Болгон 45 километрди 17 жылдан 21 жылга чейин коюшкан да келишимди. Бул 4 жылга 45 километрди бул деген кандай? Мына элдер өтөт. Түндүк түштүк менен эң негизги жолу ушу жер. Анан ушу жолдон бул просто элди кыйноодо. Бишкек Кара-Балта жолунун 45 чакырымы 120 миллион 800 миң долларга курулууда. Анын 65 миллиону насыя болсо, 35 миллион доллары грант. Бюджеттен дагы 21 миллион доллар салым болду. Жол кеңейтилет, анткени баягы конуштардан өткөн жеринен 6 тилкелүү болот бул жол. Конуштардын айылдардын ортосунда 4 тилкелүү. Тротуарлар каралган, айыл жерлеринде освещение каралган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо жолдогу жаңы курулган көпүрөлөрдүн деңгээли бийик болуп калып, суу акпай көлдөп жатат деп даттанышты. Водостокторду булар өйдөрө көтөрүп коюп, өй жактан кеткен суулар акпай атат. Акпай атат. Суулар көтөрүп элдер жалоба айтып
Бирок бул чечиле турган маселе экен. Мына могул жерден траншея болот, астына таш төшөлөт. Анан кийин суу буклоо менен бияка келет да агып чыгат да. Муну местерге уверяю, мындан бул өйдө эмес. Наоборот, ниже болушу мүмкүн. Жолду катар айтылган ушундай проблемалардын үстүнөн биргелешип иштегиле деген тапшырманы депутаттар берди. Сосновкадагы салмак габариттүү көзөмөлдөөчү пунктта өткөрүү постунда дагы маселе бар. 250 жок го? 250 сом төлөнөт, 1 тонна, 40 тонна. Өткөрүү бекетинен күнүнө интенсивдүү 2500дөй унаа өтөт. Жолду пайдаланганы үчүн жеңил алардын айдоочулары 45, оор жүк ташуучулар 250 сомдон төлөйт. Жылына чогулган 60 миллион сомдой акча кайра эле Төө башы туннелин кароого кетет дешет адистер. Чогуу өлгөндөн деле жок, мурда деле болот азыр. Наоборот, железный дорожный менен ташып biraz болот. Басым болот. Министрлик бул жерге 2 жылдан бери автоматташтырылган система киргизилип, адам фактору жоюлат, штат кыскарат деп айтып келет. Бирок ал ишке ашпай жатканына депутат нааразы болду. 2016-жылы июлда иштеш керек. 2018-ден ноябрда айлык толук катыш керек. Булар штрафный санкция кетип атат, бизге өткөрүп бере албайт. 100% бака иштейлик. Мына 100% иштейлик. Болду ушундай. Сосновка өткөрүү пунктунда автоматташкан системаны ишке кийирүү мындан кийин дагы эл өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө болмокчу. Кыргызстанда канча айдоо аянты бар, анын канчасы кайрак, канчасы сугат. Жайыктын өлчөмү канча? Эгемендиктен бери эмне деген өзгөрүүлөр болду деген суроого так жооп табыш кыйын. Анткени Совет мезгилинен бери Кыргызстандын жерлери инвентаризациядан өткөн эмес. Мына ушул көйгөйлүү маселени агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети талкууга алды. Айтылган маалыматтарга таянсак, Кыргыз Республикасынын жер фондусун инвентаризациялоо эгемендиктин жылдарында бир да жолу жүргүзүлгөн эмес. Демек, кайсыл жер кандай багытта колдонулуп жатканы, канча жер жашырылып, салыктар төлөнбөй калганы боюнча так маалымат алуу кыйын. Ошондон улам 2013-жылы Жогорку Кеңеш бул боюнча токтом кабыл алып, өкмөт 2014-жылы атайын жобо иштеп чыгып, инвентаризациялоо иши башталган, бирок аягына чыга элек. Жогоруда аталган токтомго ылайык жер фондунун инвентаризациялоо иштери 14-жылдан 18-жылдары жүргүзүү каралган. Акча сома толугу менен бөлүнбөй 14-жылы 24 миллион сом, 15-жылы 29 миллион сом болуп, жалпы 2 жылга 53 миллион сом бөлүнүп, пландаштырылган иштер кийинкиге мөөнөткө калтырууга биз мажбур болуудабыз. Каражаттын өз убагында бөлүнбөгөнү бир жагдай болсо, жер маселесинин 4 башка органдын көзөмөлүнө алынганы экинчи бир жагдай болуп аткан жокпу деген суроо коюлду. Ушу жер саясатын жүргүзгөн 4 орган бар экен. Минсельхозто, Госрегистрде, Госэкономическая инспекцияда, юстицияда бар экен. Баары бар экен. А бирок бир орган жок. Азыр мына иштин башталып билесиздер да, ушунча жылдан бери биз эски союздун убагындагы материалдарды колдонуп эле жүрө бергенбиз дагы, бизде жердин канчалык бизде жана запасы бар экенин да билген эмеспиз да. Инвентаризациялоонун кечеңдеп жатканына эмне кедерги болуп жатышы мүмкүн? Балким иштин түзүктөп жолго коюлбаганы болуп жүрбөсүн деген маселе депутаттарды кызыктырды. Мени таң алдырган нерсе, бизде 40 район болсо, эмне себептен биз 5 район бүттү, ана 24 район бүттү деп атабыз да. Бул негизи ар бир райондун өзүнүн жетекчилиги бар, аткаруу бийлиги бар. Комплексне кеч керек да. 40 район болду, инвентаризация. 40 районда кеч керек да, мындайчы. 8 район уже согласованный даяр турат. Андан башка 12 район согласованный алдында турат азырчы. Бул жылдын аягына чейин бүтүп кала турган неме? Биринчи вице-премьер-министр белгилегендей чынында иштин көлөмү көп, каражат жетиштүү бөлүнбөгөн менен алына жараша иш жүрүп жаткан. Кыргыз мам жер долбоорлоо кызматкерлеринин айлыгынын аздыгы да адистердин иштен кетип калуусун шарттайт. Айлыктар аз экен. 5000ге учечка болот. Анан бул жер маселесин кармоочулар булар болгондон кийин мындайча айтканда түптөгөн кадрлар түптүү иштеш керек ал жерге. Ошондой орган булар дагычы. Учечка кадрлар абдан көп экен. Текучесть абдан көп да негизи. Айлыгын биздин чечимге кошкончу кетели. Жер категорияларынын так аныкталбаганы бюджетке да олуттуу зыян алып келет. 8 райондон 59 000 гектар сугат жер. Элестетип көргүлө. Ошо налогунун өзү 25 миллион сом болот экен. Налогдогу айырма. Муну бекитип берип койсоңор, ошо 25 миллион сом ошол айыл өкмөттөргө түшүп турат эле. Ошон менен эле депутаттар жер фондусун электрондук форматка өткөрүү, өзгөрүүлөрдү өз убагында киргизип көз салып туруу жагын сунушташты.
Жогорку Кеңештин тармактык комитети Тоо кен өнөр жайынын азыркы абалы көйгөйлөрү жана аларды чечүү жолдорун талкуулаган тегерек үстөл өткөрдү. Өкмөт мүчөлөрү жана Тоо кен тармагында иштеген ишканалардын жетекчилери катышып, көйгөйлөрдү чечүү жолдору каралды. Кененирээк теманы кабарчы узулантат. Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети өкмөт жана эл аралык ишкерлер кеңеши менен биргеликте уюштурган тегерек үстөлдө бүгүнкү күндө Тоо кен тармагындагы көйгөйлүү делген маселелер көтөрүлүп, өкмөт мүчөлөрү жана тиешелүү мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү суроолорго дароо жооп беришти. Мы единственные, кто вложил огромные деньги и потратил на это больше 10 лет. Тоо кен тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү жолдорун талкуулаган жыйында эл өкүлү Кожобек Рыспаев аталган тармакты мамлекет колдоого алып, орунсуз текшерүүлөрдү токтотуп, салык саясатын жөнгө салуу керек экенин айтты. Жергиликтүү администрация менен, жергиликтүү эл менен, жергиликтүү айыл өкмөтү менен, айыл кеңеши менен кандай иштер алып барылып атат? Же болбосо жанакы экология боюнча, токой чарбасы боюнча, дегеле налоговый боюнча укук коргоо органдарынын кандай салымдары болуп атат, же болбосо кандай тоскоолдуктар болуп атат. Көп көйгөйлүү маселелерибиз тегерек столдо ачык айкын айтышып, анан бүгүн биз ушул өзүбүздүн тегерек столдун жыйынтыгы менен резолюцияны кабыл алабыз. Ал кабыл алынган резолюциянын жыйынтыгын биз комитетке кайтадан алып чыгып, а жерден биз бүт аны электен өткөзүп, андан кийин биз өкмөткө тапшырма беребиз. Эл аралык ишкерлер кеңешинин жетекчиси Аскар Сыдыков чет элдик ишканалардын биздин өлкөдө иштөөсү үчүн шарт түзүп берүүбүз керек экенин айтып, салык мыйзамдарын турукташтыруу зарылчылыгына токтолду. Биздин өлкөдө акыркы 10 жылдыкта Тоо кен тармагында иштеген ишканалардын саны азайды. Ушундай көрүнүш кайталанбаш үчүн мыйзамдардын туруктуулугун сактоо керек экенин белгиледи. Инвесторлор бир укуктук жана салыктык режимге келсе, ушул салык режими сакталып калышы керек. Стабилдүү болуш керек. Болбосо жылга алмаштыра берсек, алардан кол жууп калышыбыз мүмкүн. Алар же ишмердүүлүгүн кыскартып, же жалпы эле биздин өлкөдөн кетип калышы мүмкүн. Ага мисалдар көп. Билесиздер, ондогон ишканалар биздин өлкөбүздүн акыркы 10 жылдагы аралыкта кетип калган. Тегерек үстөлдүн жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, документти Жогорку Кеңештин тармактык комитети жактырган соң сунуш катары өкмөткө жөнөтүлөт. Төрага Дастамбек Жумабеков Каракол шаарында Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине арналып курулган батирлердин ачкычын үй ээлерине тапшырды. Төрага аларды жаңы өргөлүү болушу менен куттуктап, мындай турак жай акыркысы эмес экенин белгиледи. Келечекте башка бюджеттик мекемелердин кызматкерлери үчүн дагы турак жай салуу маселеси чечилиши керек деди ал. Төрага аймактарга болгон иш сапарын улантып, Нарын облусунда болду. Ал жерде бир нече социалдык объекттердин пайдаланууна капсула салып кайтты. Жаңы турак жайга ээ болгон УКМК кызматкерлери менен алардын үй бүлөлөрүн куттуктаган төрага Дастамбек Жумабеков батирлердин ачкычтарын тапшырды. Мындай курулуштар мурда бир гана Борбор калаада курулуп келген болсо, эми аймактагы кызматкерлерге тапшырылып жатат. Мындан ары өкмөт тарабынан алыскы региондордо кызмат үстүндө жүргөн жарандарды да турак жайлы кылууга жакшы шарттар түзүлүп баштайт. Азыркы күндө эң багыттардын бири ушул мамлекетке кызмат кылган күч органдарына үйлөрдүн жаңы ачылышы мына Ош облусунда, мына жакында Талас облусунда да берилгени турат. Айрыкча чек ара кызматында кылган кызматкерлерге эмки биздин этап мамлекеттин өкмөттүн этабы мугалимдерге ошондой эле жаңы иш баштаган врачтарга, ошондой эле жаңы иш баштаган биздин мугалимдерге да жаңы проекттер каралып атат. Бардык шарты бар. Жаңы үйгө ээ болгон кызматкерлердин кубанычында чек жок. Эми үй бүлөлөрү менен кыйналбай жашап, ар кайсы батирге көчүп конуу деген кооптонуу жок. 4 балабыз бар. Ушундай жылуу, кенен, ак өргөлүү болуп атабыз, аябай кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз. Ушундай жылуу үйдөн, заманбап үйдөн балдарыбызды дагы элге кызмат кылган балдардан кылып тарбиялаганга аракет кылабыз буюрса. Төрага ошондой эле иш сапарын Нарын облусунда улантып, Кочкор районундагы Кош Төбө айыл аймагынын Кара Күнгөй айылында курулуучу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын пайдубалына капсула салды. Андан соң төрага Ат башы районунун Борбору болгон Ат баш айылында курула турган бир катар социалдык объекттердин пайдубалына капсула салуу иш чарасына катышты.
Төрага өз сөзүндө быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылында бир катар иштер аткарылып, алыскы аймактарда жол куруу, социалдык мекемелерди ишке киргизүү боюнча алгылыктуу аракеттер көрүлүп жатканын белгилеп өттү. Ушул жылы 18-жылы аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында 300 километрге жакын ушул айыл жергелеринде, райондордо жаңы асфальт жолдор Кыргызстан боюнча тарыхта болуп көрбөгөн жолдор жасалды. Таза суулар жасалып жатат, дагы жасалып кеттерин мен силерге айткым келет. Быйылкы бюджетке киргизип атабыз. Бюджет толук бекип элек, Кудай буйрса мына Доңгул торамда ремонту, анан Түрк-Тик агентство менен сүйлөшүп атабыз. СЦМдин зданиясын ремонт кылышта. Белгилей кетсек, төрага капсула салган имараттардын курулушу Катар мамлекетинин Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен ишке ашырылмакчы. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында Араванда 3 спорт зал колдонууга берилди. Депутаттардын тобу Араванда 2 спорт залдын ачылышын жасап, райондук ооруканага тез жардам унаасын жана заманбап медициналык жабдууну тапшырып кайтышты. Араван райондук ооруканасына жаңы тез жардам унаасынын келиши элден мурда дарыгерлерди кубандырды. Анын ачкычын депутат Кубанычбек Нурматов салтанаттуу түрдө дабагерлердин колуна тапшырды. Таза суудан кыйналган аймак үчүн бөйрөк оорусун айыктырган аппарат абдан керек болчу. Унаа менен чогуу бөйрөктөгү ташты операциясыз түшүрүүчү Жапон өндүрүшүнөн чыккан аппараттагы райондук ооруканага жеткирилди. Ден соолугу бар биздин элибиздин келечеги болот да. Эгер ден соолугу болбосо келечеги болбой калышы мүмкүн. Ошого биз ушул абарынан алып келдик. Себеп дегенде канчасы кыйналып Бишкекке барып атат, канчасы кыйналып Турцияга барып атат. Биз көрүп атабыз, көпчүлүгүнө биз эми депутат экенбиз, элдин арыз муун угуп атабыз. Кээ бирине колубуздан келинче жардам берет экенбиз, кээ бирде жардам бериш кыйын болуп атат. Бюджеттен, эгер биз бюджеттен ушинтип биз алып келип мамлекеттен карап туруп ушундай жерлерге курдуруп берсек, территориальный больницаны бир эле Араван эмес, Кыргызстан боюнча көп жерге элдерибиз көп жака барбайт. Бизде 2003 жылы алынган скорый болчу. Мана 15 жыл болуптур, эскип калды, ремонттор көп болуп атты эле. Ушу маселе менен мамлекетке камсыздыруу медициналык фондуна кайрылдык элек. Жогорку кеңештин депутаттары менен жардам менен алдык. Дарыгерлер эми бейтаптарга жакшы кызмат көрсөтөбүз дешет. Бирок баарынан дагы дарт көрбөй ооруканага түшпөгөн жакшы. Оорунун алдын алуу үчүн спорт менен машыгуу зарыл. Бул жагынан дагы элге кам көрүлө баштады. Эмгекчил Араван эли үчүн бул спорт зал чоң белек болду. Алар көптөн күткөн эң жагымдуу учур. Башчы жер жок эле башта. Мына жер эми жаңы ачылды, Кудай кааласа. Будан буян эми ушул жерде жакшы спортсмендер чыгат деген ойдо. Керметөө айыл аймагында мындай спорт залы болгон эмес. Жергиликтүүлөр парламенттеги өкүлүнө кайрылган. Эл өкүлү маселени көзөмөлгө алып, залдын курулушуна бюджеттен 12 миллион сом акча бөлдүрүүгө көмөк көрсөткөн. Her bir депутат şu bir yılına birden ушундай bir жакшы кызматты кылып койгон болсо, элибиздин экономикасы, маданияты мындан да качып кетмекте. Жолубуз асфальт болбой калды го деп неме кылсам, кылып берем, бүтүрүп берем дедилер. Рахмат, мына бүтүрүп берди. Азыр өздөрү дагы кыйналбай жакшына келишип, бир аз калган жерде кыйналып калышты, машиналарды амортизациясы кетти. 60тан ашыраак объекти ишке берилет. Ошонун мына азыр 30тан ашыгы ишке берилди. Бул мектептер бар, спорт залдар бар, таза суу объектилери бар, ФАП бар. Ошондой эле Араванда цемент заводун куруп иштетип жаткан Сенжи Перим ишканасы социалдык пакеттин алкагында Гүлбар айылына спорт зал куруп берди. Эл өкүлдөрүнүн, жергиликтүү тургундарынын катышуусунда ал залдын ачылышынын аземи да өттү. Курулушка 7 миллион сом жумшалган. Региондордо спорт зал жетишпеген аймактарда айыл өкмөттөрдү колдоп, ушундай иш-чараны ишке бүгүн ашырып отурабыз. Буну менен гана чектелип калбайбыз. Мындан ары дагы чоң-чоң ушундай объектилерди, элге кызмат кыла турган объектилерди ишке ашырабыз деп чоң ниет менен, үмүт менен ушундай иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Алыскы аймактарга көңүл бурулуп, ар түрдүү социалдык объекттер курулуп жана пайдаланууга берилип, аймактарды өнүктүрүү жылынын шарапаты тийди. Быйыл 21 декабрда Жогорку кеңештин 80 жылдык мааракеси белгиленет. Ага карата Бишкекте парламенттин мурунку чакырылышынын депутаттары саясий коомдук ишмерлердин катышуусунда илимий практикалык конференция өтөт. Анда Кыргыз парламентинин өткөнү, бүгүнкүсү жана келечеги, парламенттик демократияны өнүктүрүү талкууланмакчы. Белгилей кетсек, Кыргыз ССРнын парламенти 1938 жылы түптөлгөн.
Программаны улантабыз. Нарын шаарында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган мамлекеттик тил улуттук иденттүүлүктүн негизи деген аталышта илимий практикалык форум өттү. Анда мамлекеттик тил менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун байланышы тууралуу кеңири сөз болду. Нарын шаарындагы Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театрында Айтматовдун 90 жылдыгына арналган илимий практикалык форум илимий чөйрөнүн өкүлдөрүнүн шаардык интеллигенциянын башын коштурду. Аталган иш-чарага жогорку кеңештин депутаттары да катышты. Кыргыз тили менен оозанып, чыгармаларын кыргыз тилинде жазып баштап, кылымдан кылымга өтсө да көөнөрбөс мурас калтырган Айтматовдун ааламга кадам таштаганы чынында чоң сыймык. Бүгүн Айтматовдун чыгармалары дүйнөдө окулушу боюнча 3-чү орунда турат. Биринчи Шекспир, экинчиси Лев Толстой, үчүнчүсү Чыңгыз Айтматов. Айтматов акыркы 100 жылда бир да мусулман элинин, бир да түрк элинин лидери жетпеген бийиктикти багынты. Анын китеби азыр 152 өлкөдө асылып чыкты. Эгерде дүйнөдө 193 өлкө болсо, мындай дүйнөдө авторлор өтө сейрек. Мамлекеттик тилин, мамлекеттүүлүгүн жоготкон элдер дүйнөдө аз кездешпейт. 6 миллиондон ашпаган калкы алакандай жери бар кыргыз элинин өз эне тилин сактап, өз алдынча мамлекеттүүлүккө ээ болуп отурганы да Айкөл Манас атабыз, Алкарагабыз Айтматов сыяктуу тарыхый инсандарыбыз бар экендиги менен да түшүндүрсө болот. Анткени Айтматов кыргыз тилин чыгармалары аркылуу эле байытпай, аны сактап, өнүктүрүп өстүрүүгө айтарлык салым кошкон. Ошол тилдин бардык мүмкүнлүктөрүн поэтикалык, эстетикалык, философиялык ажайып дүйнөсүн Чыңгыз Айтматов чыгармаларында абдан кыягына келтире пайдаланган. Ошол эле мезгилде Чыңгыз Айтматов ал тилди пайдалануу менен ал тилди коргогон, сактаган жана дүйнөлүк деңгээлге алып чыккан. Мамлекеттик тил улуттук иденттүүлүктүн негизи аттуу илимий практикалык форум кыргыз тилин коргоо жана колдоо, сактоо жана өнүктүрүү багытындагы ой пикирлерди ортого салып, улуттук иденттүүлүктүн өзөгү тил экендигин белгилешти. Бишкек шаарында кесиптик техникалык билим берүү тармагынын Аксубай Атабаев атындагы маданият борбору улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин белгиледи. Саамалыкта келечектеги кесип ээлери жазуучунун чыгармаларын сахналаштырылып, элге тартуулады. Иш-чарага Эликулу Махабат Мавлянова катышып, Айтматовдун 10 томдук китептерин жаштарга белекке тапшырды. Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мавлянова Махабат Эргешевна. Махабат Эргешевна, саламатсызбы? Биздин берүүбүзгө кош келипсиз. Чындыгында Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын мен кичинекей эле кезимден окуп баштаганмын. Өзгөчө ошол кезде, ал кезде Советтер Союзу болчу да. Ал кезде жанакы Жамиля, жана Кылым картар бир күн, Кызыл алма деген бүт ошо сүйүү жөнүндө чыгармалар болчу да. Анан ошондо сүйүүнүн улуулугуну, сүйүүнүн ушундай бир даңазлап жазгандар таасирленип, ушундай бир өзгөчө бир таасир калтырган да. Ал кезде жаш кез болчубуз да, мектептин окуучулары. Ал кезде эмес, ошол кездеги анын чыгармалары менен Советтер Союзундагы жанагы авторитардык ушундай бир системаны дагы айтып көрсөтүп кеткен да, кээ бир чыгармаларындачы. Мен бир чыгармасын окусам, кайра окуй берем да. Ушунчалык баягы чыгармалары жандуу, кээде окуп жатып Кыргызстандын жанакы сулуу пейзаждары, табигатынын баягы чөптөрүн жыттап кетесиң да, сезип кетесиң да. Ушунчалык бир сөз байлыгы дагы ушунча кенен, ар бир чыгармасын окуган сайын бул түбөңгү кенч сыяктуу эле жаңы нерсени көрөсүң да. Биздин улуу тарыхыбыз бар, чындыгында бир нече кылымды, бир нече миңдеген жылды камтыган. Ошол эле кезде бизди дагы андан дагы бекемдеп дүйнө жүзүнө тааныткан бул Чыңгыз Айтматов да. Урматтуу биздин жаштар, мынакей биздин кечеги ата бабаларыбыз курган жашоодо биз жашап атабыз. Биз колдон келген жашоо жашаганда сиздер жашап атасыздар. Сиздердин балдарыңыздар мына сиздер курган жашоодо жашайт. Эртеңки биздин келечегибиз сиздердин, биздин урпактардын келечеги сиздердин колуңуздарда.
Мындан башка көптөгөн аудио, видео тасмалар, макалалар Кеңеш KG сайтына коюлган. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы ушун менен берүүнү жыйынтыктайт. Саламатта калыңыздар.